ушул ак жолтой бала бакча болсун, жерден жакшы балдар тарбиялансын. Бул имараттын ачылышы Талдыбулак айылынын тургундарына чоң кубаныч тартуулады. Элеттиктер үчүн 50 орундук кошумча бала бакча корпусу пайдаланууга берилди. Шумкарый айыл өкмөтү жергиликтүү кеңештеги депутаттардын колдоосу менен эски мектептин имаратын оңдоп түзөп, балдарды тарбиялаган жайга айлантты. Буга каражат жергиликтүү казынадан бөлүнгөн. Бул жерге 3 миллион 600 миң сомго ичи толук капиталдык ремонттон өттү. Нар жакта 150ге жакын бала тарбияланат экен. Эми августтан баштап да балдарды алганда ушу 200дөй бала ушу Кошобек атада тарбияланып, Талдыбулак айылында ушу бала бакча маселеси буюрса чечилди ушу менен. Айыл өкмөтү бала бакчаны жаңы эмеректер менен камсыздап берет. Ага 626 миң сом бөлүнгөн. Мындай колдоого жергиликтүүлөр кубанып ыраазы болууда. Себеби аталган имараттын бул бөлүгү канча жылдан бери эч пайдаланылбай турган. Мындай бул оңдолбойт эле деп ойлогом да. Ал эми азыр көрүп алып мен өзүм шок болуп турам, таң калып атам да. Асман менен жердей айырылып, ушул иш чараны баштап аягына чыгарган өкмөткө чоң алкыш, рахмат, өмүрүн берсин. Бала бакчанын баары аудан эле сонун эне аталар үчүн дагы, балдар үчүн, биринчи балдар үчүн жакшырып келатырайлы. Улам аракет жасаса эле жакшы болот. Кошойбек ата бала бакчасы бүгүнтөн баштап балдарды кабыл алууга кенен болуп калды. Дагы бир жакшы жери айыл тургундары үчүн мында 3 жумушчу орунда пайда болду. Азыр эми айыл жеринде балдарыбыз андай деле кезекте турган балдарыбыз деле көп эмес. Келгендей кабыл алып турабыз. Бала бакчабызга жаңылануулар кирип атат. Мурда мындай бала бакча айылда болгон эмес да. Азыр бардык шарты менен балдарды жуунта тургандагы шарт пайда болду. Кышында эшикке ажатканага чыкпайт балдарыбыз. Ичинде жылуу жумшак тарбияланып, билимдерин алышат. Аталган Талдыбулак айылы өлкөдөгү бийик толуу шарттагы аймактарга кирет. Жергиликтүү бийлик өзгөчө көңүл бөлүп, келаткан жылда азыркы имараттын тышын заманбап бала бакчалардай кылып жасоону көздөөдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.